Assalamu алейкум қадырман достар, оразаңыздар қабыл болсын. Бүгінгі баянымызда қадір түн туралы кеп қылмақчыбыз. Біздің каналға қаттала кетіңіздер. Құрметті бір туғандар, Рамазан айының ең ұлы белегі бұл қадір түн. Бұл түн жөн ғана ыйык түн емес. Бұл адамдың тағдырына, жашоосуна жана акыретине таасир бере турган түн. Аллах Таала Курандын Кадыр сүрөсүнүн 1-5 аяттарында биз аны Кадыр түнүндө түшүрдүк. Кадыр түн эмне экени сага эмнени билдирет? Кадыр түнү 1000 айдан да артык. Ал түнү периштелер жана Жабраил Раббисинин уруксаты менен ар бир иш үчүн түшүшөт. Ал түнү таң атканга чейин тынчтык деп айтат. Эми ойлонуп көрөлү. 1000 ай бул болжол менен 83 жылдан ашык убакыт. Демек, Кадыр түнүндө кылынган бир түнкү ибадат 83 жылдан ашык ибадаттан да артык болуп эсептелет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдагы Бухари Муслимде эскерилгендей, ким Кадыр түнүн ыйман менен жана сооп үмүт кылып өткөрсө, анын мурунку күнөөлөрү кечирилет деп бул түндүн улуулугун айткан. Бул хадис бизге чоң үмүт берет. Балким адам көп ката кетиргендир, балким көп күнөө кылгандыр. Бирок бир түндө чын ниети менен Аллахка кайрылса, анын күнөөлөрү кечирилиши мүмкүн. Бирок бул түндүн так күнү жашырылган. Пайгамбарыбыз мындай деген: Кадыр түнүн Рамазан айынын акыркы 10 күнүндөгү так түндөрдөн издеңиздер. Ошондуктан аалымдар көпчүлүк учурда 27-нчи түнгө көбүрөөк үмүт кылышкан. Бирок так белгиленген эмес. Бул Аллахтын хикматы. Эмне үчүн жашырылган? Себеби адам бир гана түн эмес, акыркы 10 күндүн баарын аракет менен өткөрсүн деген тарбия бар. Пайгамбарыбыз акыркы 10 күн келгенде түндөрдү толук ибадат менен өткөргөн, үй бүлөсүн ойготкон, ибадатты көбөйткөн. Демек, бул түн намаз окуй турган түн, Куран окуй турган түн, дуа кылчу түн, тооба кылчу түн. Айрыкча пайгамбарыбыз үйрөткөн дуа бар. Айша энебиз сураганда: "О Аллах, сен кечиримдүүсүң, кечирүүнү жакшы көрөсүң, мени кечир" деген дуаны айткан. Урматтуу агайын туугандар, кээде адам бир өмүрүн өзгөртө турган мүмкүнчүлүктү өткөрүп жиберет. Кадыр түнү дал ошондой мүмкүнчүлүк. Балким бул түн күнөөлөрүбүздүн кечирилген түнү болушу мүмкүн. Дубаларыбыздын кабыл болгон түнү болушу мүмкүн. Тагдырыбыз өзгөргөн түн болушу мүмкүн. Ошондуктан Орозонун акыркы 10 түнүн кайдыгер өткөрбөйлү. Балким бир түн бизди Аллахтын ырайымына жакындатат жана акыретте чексиз бакытка себеп болот. Аллах Таала баарыбызды Кадыр түнүнө жеткирсин жана анын берекесин насип кылсын. Орозоңуздар кабыл болсун. Каналыбызга каттала кетиңиздер. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.